айтып аткандай, имандан башталат бар. Имандуу үй-бүлөдө рызык тешик, имансыз үй-бүлөдө жыртык тешик. Имандуулар бири-бири жандайт, имансыздар бири-бири алдайт. Имандуунун тили бал, имансыздын тили заар. Имандуунун рызкы ээрчит, имансыздын шайтан ээрчит. Имандуудан рызкы жугат, имансыздан кесир жугат. Имандуу үй-бүлөдө сый, имансыз үй-бүлөдө ый. Имандууга жолдош болсоң бейиштесиң, имансызга жолдош болсоң бейиштесиң. Имандуу аял үйдүн куту, имансыз аял үйдүн жуту, же имансыз эркек үйдүн жуту. Имандууга ыйман сөзү балдай жагат, ыймансызды ыйман сөзү уудай чыгат. Баарыбыз эле ыймандуу болуп кеткен жокпуз. Баарыбыз эле ушундай гүлдөп турган жокпуз, аксакалдар. Көзүбүздү көрсөк ушундай сонун сыйлайбыз. Ичибизде бири-бирибизге болгон таарынычтар бар, көрө албастыктар бар, иштарлыктар бар. Бул эмне кереги бар бизге? Биз бири-бирибизден эмне бирдеме сурап атабызбы? Ар ким өзүбүздүн рызкыбыз менен жашап атабыз. Рызкыңар мол болсун, дагы көп жашагыла, бизге акыл айткыла. Биз акыл айткандан уялат экенбиз. Бирок айласыздан айтып атабыз, мен ушун ичим күйгөндөн айтып атам. Жаман көрүп калабы деп айтып атам, бирок айла жок, айтыш керек болуп атат. Кыскасы айта турган сөз абдан көп, мен кечке чейин